саламатсыздарбы жолдоштор? Саламатбыз. Бүгүн өлкөбүздүн сот тутумунда тарыхый окуя болуп жатат. Себеби тушоосу кесилип жаткан бул имарат бир гана оңдоп түзөө иштеринен өтпөстөн бул жерде сот тутумунда чоң үмүт арттырган олуттуу өзгөрүүнү башарта болгон сот адилеттик үйү катары ачылып жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Ысык Көл облусунун Каракол шаарында сот адилеттик үйү ачылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков, сот департаментинин директору Медербек Сатыев, Ысык Көл облусундагы соттордун судьялары, аймактардагы соттордун төрагалары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Өз сөзүндө өлкө башчысы ишке берилип жаткан сот адилеттик үйүндө Ысык Көл областык соту, административдик сот жана Каракол шаардык соту жайгашып, сот адилеттигин ишке ашыра тургандыгын айтты. Аталган жергиликтүү соттордун бир жерде жайгашуусу менен биз бир топ маселени чечкени турабыз. Маселен, курьердик иштерге байланыштуу убакыт менен каражат чыгымдары кыйла үнөмдөлүп, бирдиктүү терезе принципи аркылуу ыңгайлуу шарттар түзүлүп отурат. Ошону менен бирге имарат заманбап лифт менен жабдылып, мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар, жалпы эле сот процессине катышкандар талапка жооп бере элек шарттар менен камсыз болот. Имараттын жертөлөсүндө кызматкерлер үчүн тамактануучу жай, спорт менен машыгууга шарттар да эске алынган. Ошондой эле айыпталуучулар үчүн бүгүнкү күндүн талабына ылайык келген убактылуу кармоочу жайлар да бар. Сот отурумдары өтүүчү залдардын эмеректери 100% жаңыланса, судьялар менен башка кызматчылардын иш бөлмөлөрү муктаждарына жараша жаңыланды. Ал эми Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков бүгүн тушоосу кесип жаткан сот адилеттик үйү сот тутумунун тарыхында биринчи жолу уюшулуп, ишке берилип жаткандыгын айтты. Сот адилеттик үйүн ачуу идеясын сунуш катары учурунда Садыр Нуркожоевич өзү бергендигин, бүгүн ошол идея жүзөгө ашып, биринчи кадамын жасап жаткандыгын айтты. Мындан ары сот адилеттигин ишке ашырууга негизги приоритет катары жарандардын талабына ылайык жагымдуу шарттарды түзүү менен чектелбестен иштерди кароодо белгиленген кыска мөөнөттө мыйзамдуу жана адилеттүү өкүм чечимдерди бирдиктүү практикага, тажрыйбага ылайык кабыл алынсын ар бир судьядан талап кылам. Мындай аракеттер келечекте сөзсүз түрдө өзүнүн жемишин, натыйжасын берип, сот бийлигине элибиздин ишеним кайтарууга өбөлгөсөт деп ишеничте айтылам. Белек этүүчү жагдай аталган 5 кабаттуу имарат учурунда чек ара кызматын күчөтүү максатында 1965-жылы курулуп, 1973 жылы бүткөрүлгөн. Курулуп бүткөн имарат чек ара аскерлери үчүн 500 орундуу жатакана катары ишке берилген. Андан бери туура 50 жыл өтсө дагы имаратка жаңы дем, жаңы багыт берилип, өлкөбүздүн сот тутумуна жана элибизге кызмат кылганы турат. Сот адилеттик үйү 5 кабаттан турат. Бул жерде айта кетүү жагдай биринчи жана экинчи кабатында сот отурум залдары, канцелярия, андан сырткары акысыз юридикалык жардам көрсөткөн адвокаттар бөлмөсү, жашы жете элек балдар үчүн өспүрүмдөрдүн бөлмөсү жана медиаторлор дагы бул жерде орун алышкан. Белек этүүчү жагдай 3-кабатта бул жерде Каракол шаардык соту жайгашса, 4-кабатында Ысык Көл облустук соту, ал эми 5-кабатында административдик сот орун алды.